Жалал Абад шаарынын өгөй аймагы саналган дача конушунда суу маселеси орчунду. Мындагыларга жумасына 2 жолу 2 сааттан гана суу берилет. Бирок жергиликтүүлөр ал саатка жетпей эле өчөрүн айтышат. Андыктан алар башка аймактардан сатып ичүүгө аргасыз. Ага карабай төлөмүн үзгүлтүксүз төлөп келишет. Ошо негизинде бир аптада 2 жолу берет, 2 саат эле деп. 2 саат, бирок ошо 2 саат бербейт да. 20 мүнөт жосом 40 мүнөт отсевой. А так суу жок бизде. Анан иче турганда аккан деле суу жок бизде. Только ошону пайлайбыз да. Андан башка эч биздин немебиз жок. Жолдон жаман кыйналдык. Эч айта берип чарчадык. Шагал төбөп бербейт. Кичине шагал төбөп машинабыз чыкса жакшы болмок. Мында жалпы 350 кожолук жашайт. Жол көйгөйү башкы орунда. Анын айынан тазалык ишканасынын унаасы да бара албай, тургундар таштандыны көрүнгөн жерге таштоого аргасыз. Алар бул сыяктуу көйгөйлөрүн бүгүн президенттин өкүлүнө да айтууга келишти. Bir точкада турабыз биз. Мына жаз келди, күн жылыды, суу көйгөйү башталды. Мэрге да ошондой суроо бердик. Бирок толук жооп ала албадым. Экинчи фазага кирди. Курманбек спутник деп койду. Бирок рассвет именно ушул аймакка айтылбай атат да. Биздин ошо суранып кетебиз, экинчи фазага киргизип, сууну толук чечилип калса жакшы эле. Өтө бийик, шаардан бийик турат. Экинчиден бул жерде агын суу жок. Эч кандай эч жерден агын суу бизге келбейт да. Ушул эки нерсени негиз кылып айта кетер элем да. Ушул экинчи фазага киргизип, агын суу маселесин чечип берип койсоңуз да. Ушул тапта Жалал Абад шаарында таза суу долбоорунун экинчи фазасы жүрүүдө. Ага дачанын жогорудагы рассвет участогуда киргени айтылат. Эгер жергиликтүү бийликтин сөзүнө ишенсек, суу маселеси келерки жылы чечилип калат. Суу көйгөйү бар. Экинчи фаза боюнча Жалал Абад шаарында иш жүрүп атат. Суу түтүкчөлөрүн, канализацияны, анан саркындуу сууларды кайра иштетүү боюнчачы. Бул боюнча дача рассветти биз экинчи фазага киргизгенбиз. Сөзсүз түрдө суу менен камсыздап беребиз. Быйыл башталып атат. Эмдиги жылы Кудай буйруса аягына чыгабыз да. ГАИ штатын көбөйтүп, ушул шаардын жолдон тартипти бир жолго салдырып берсеңиз. Президенттин чыккан жарлыгы боюнча жерлерди трансформациялоо боюнча. Ошол боюнча жолубузду кайра оңдогон жок. Улис Октябрьский көчөлөрүндө кызыл китеби жок, учетко турушка ham кыйын, паспорт алышка ham кыйын. Эмне себептен толгой документти сурап, мындай татаалдаштырасыздар? Президенттин облустагы өкүлүнүн кезектеги жыйыны Жалал Абад шаарында уланды. Ага 500дөн ашуун тургун катышты. Анда жашоочулар оорукана бөлүмдөрүнүн абалы, дарыгерлердин жана жол көзөмөлдөөчүлөрдүн жетишсиздиги, жөлөк бул алуудагы кыйынчылыктар, мыйзамсыз жер ээлегендерди документтештирүү сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салышты. Облустук төрөт бөлүмү боюнча да сөз козголуп, медициналык жабдыктардын жетишсиздиги айтылды. Биздин Жалал Абад областынын борборунда жайгашкан төрөт үйү бар да. Төрөт үйү бар. Ошол жерде 7 ай, 8 ай, 9 ай омурткасын сыздатып, көтөрүп жүрүп, бөбөктөн ажыраган кыз балдарыбыз бейрабий. Аппарат жетишпейт экен. Эгер сиздерде бюджет акча болбосо, Минздравтан бөлүнөр акыры. Бакалашка менен качанда бөбөктү дем алдырчу. Жылына 2000 уротко мындай расчеттелген. Бүгүнкү күндө 6000ден ашык урот принимать эткен, кабыл алат экен. Бул жетишсиз. Быйылкы жылы жанындагы перинатальный центрди курганга бюджетке киргизди. Кудай буйруса быйыл баштайбыз. Сиз айтып аткан аппарат боюнча туура бул баягы недоношенный төрөлгөн балдарга аппарат жетишсиз экен. Бул 2 миллион тегерегинде турат экен. Областтык өнүктүрүү фондунан bir аппарат алып берейик кошумча. Бул быйыл Кудай буйруса ошону алып беребиз. Жалал Абад шаары өлкөнүн 3-чү борбору саналат. Каланын 2022 жылга бюджети 564 миллион 407 миң сом деп бекилген. Эскерте кетсек, жогорудагыдай эл көйгөйүн чечүүгө багытталган жыйын эртең Нокен районунда улантылат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.